Почему спорт? Да потому что любой зал, любой ринг, любой ковер для единоборств, любая площадка. Все эти места видели и слышали больше, нежели любой психолог. Спорт — это борьба. Борьба с самим собой. Силер күрөшкө катышып бир жарым жыл болгон. Силер андан жол таркатсаңар анан берки жөн эле койбойсуңар баягы. Жөн эле кыздар менен жөн эле үйдө отуруп баягы эле отуруп. Бирок балдар менен катышса болот го дейм. Кыздардын баягы спортко эч кандай эмеси вклады деле жок го дейм. Болсун, сага эмне? Болсун, кызым. Залга барайын десем, залдан келатканда көргөн кишилердин баары эле уланды кызып, кайра эле жооп салынып алып далдактап күрөшкө катышып жүрөт да айтып атат. Ошондуктан күрөшкө катышпай эле коеюнчу. Силердин эл караган бетиңерди жер каратпай, үйгө эле отуруп турган жакшы го. Ошол сөздү ким айтты кызым сага? Ал болгон элдин гана сөзү, ага сен эч капа болбо. Биз сени кички чаңан бери сага ийгилигиңе жетишиңе биз кандай дубаларды кылып атабыз атам көз. Кичикиңен бери залга жиберебиз, анан эми мына ийгиликтерге жетип, мелдештерге бара турган кезиңде. Ал элдин гана сөзү, сен өзүң бара бергиниң, залга бар, машык, чоң алдыда максаттарың бар, ошолго жетишиңе атам көз ар дайым сени колдойбуз, кызым. Эч качан алдын капа болуп, капалуу жүзүң бизге көрсөтпө.